Bugün saat 3'e gidiyoruz. Her gün maçtalar, sporlar, maçtalar. Olmadığıma girip benim şunlar kol toz. Оор салмактагы дүйнөнүн мурунку абсолюттук чемпиону Эвандер Холифилд менен Майк Тайсондун беттеши качан болору белгилүү болду. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык кайрадан рингке кайтып келген өз мезгилинин атактуу мушкерлеринин беттеши 11-июлда Сауд Арабиясында өтөт. Биздин беттешти көпчүлүк көргүсү келип жаткандыгы талашсыз. Биз спорт, бокс сүйүүчүлөрүнө мыкты беттеш көрсөтөбүз деп билдирген Холифилд. Буга чейин мушкерлер 2 жолу жолуккан, 2 жолу тең Холифилд жеңишке жетишкен. Маалымат булагы чындык KG. Орозо айт качан болору айтылды. 24 май жекшемби күнү Орозо айт майрамы деп белгиленди. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Орто Азия мусулмандары үчүн эл аралык астрономиялык обсерваториялардын тажрыйбаларын пайдалануу менен 2020 жылдын 24 май жекшемби күнү Орозо айт майрамы деп белгиленди деп айтылат билдирүүдө. Ислам шариятында Рамазан айынын башталуусу жана аяктоосу айдын жаңырышына карап аныкталары. Орозо айы кээде 30 же 29 күн болору кошумчаланды. Маалымат булагы Спутник KG. Москвадан Бишкекке боло турган рейске бир да эркек жараны тургузулбайт. Тимур Саралаев. Кыргызда кыздын чачуулук демекчи, Москвадан Бишкекке боло турган рейске бир да эркек жараны тургузулбайт. Бул чечим учурдун талабы. Буга биринчиден карапайым мигранттар макул жана коомдук уюмдар каршы эмес. Бүгүн элчиликтин алдына келген элчинин ушул сунушун колдошту. Эми рейске 5 айдан жогору куш бойлуу айымдар жана 2 жашка чейинки жаш баласы барлар гана уча алат. Калган бойдок кыздар 2 жаштан чоңураак балдары бар эже карындаштар да кете албайт. Калгандар туруп тургула. Жумушчу топтун ишинин координациясы мага жүктөлдү. Кетет элек, кирет элек, ооруп жатты эле, срочный жана башка ушул сыяктуу сөздөр болсо капа болбогула. Күтүп турууга кийинки рейстерди. Мындай маалымат менен Тимур Саралаев Фейсбуктагы баракчасынан бөлүштү. Маалымат булагы чындык KG. Ганьсидеги жаңжал обсервацияга жатпай үйүнө кетишти. Манас аэропортунун жанындагы Американын мурдагы Ганьси авиабазасынын аймагында жайгашкан Семетей обсервациясында жаткандар жаңжал чыгарды. Бул жайга Соль Илицкиден алып келинген жарандар жайгаштырылган болчу. Жаңжалдын себеби эмнеде? Обсервациядагы жарандар чогуу келгендердин айрымдары үй карантинине чыгып кетти деп нааразы болуп, баарын коюу берүүнү талап кылып чыгышканын айтты. Бирок ички иштер министринин орун басары Мирлан Канимедов кимдир бирөө жалган маалымат таратканын билдирди. Чынында үй карантинге эч ким чыккан эмес. COVID-19 жуктурганы аныкталгандар ооруканага которулган. Бүгүнкү күндө ал жерде 432 мекендеш жашап жаткан. Чуу салгандардын талабы аткарылды. Жаңжалдын чоо жайын тактоо үчүн Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев баштаган министрликтин өкүлдөрү Семетей обсервациясына барышты. Анын натыйжасында чуу салган мекендештердин талабы аткарылып, бүгүн үй карантинине чыгарууга уруксат берилди. Ошентип 432 жаранын ичинен 19 гана калтырылды. Алар өткөн суткада коронавирус жуктурганы тастыкталган. 43 адам менен жакын байланышта болгондор. Белгилей кетсек, Россиянын Соль Илецк районунда 1 айдан ашык кармалып турган кыргызстандыктар 7 май күнү автобус менен алып келинген. Учурда алардын ичиндеги 101 адамдан коронавирус аныкталды. Маалымат булагы Спутник KG.